Assalamu alaikum, hurmatli Moskvada mekendeshlar, amansızlarбы? Бүгүн күнгө 4-январь 2023 жыл. Тугандар, биз Моз Хабардагы комментарийлерди баарын окуйбуз. Кечеги видео боюнча, 3-январда чыккан видео боюнча сиздер көбүңүздөр туура эмес айтыпты, рейд башкача болуп атат, башка аталышта антитеррор деген комментарийлер жазылыптыр. Сиздерге бирдекен айта кетейин тугандар. Рейдтин аталышы кандай гана болбосун, антитеррор болобу, мигрант болобу, операция ы болобу, биринчи эле бизге тиет да. Метродо болобу, башка жерде болобу, только бизди кармайт. Биз чыгарган видеолордун негизги эле максаты ошол жүргөн адамдарга колдон келишинче жардам болсун, этият болуңуздар. Ушул центрде данный момент ошол какой-то бир операцияны же рейдти мисал кылып, ошол эле биздин мекендештерди, мигранттарды тутуп барып, как положено упаковка кылып, штрафтарды салып, документин текшерип жүрөт. Ошол эле максатта чыккан видеолор булар. Андыктан эгерде кандайдыр бир аталышыда каталар болсо, биз сиздерден кечирим сурайбыз. Ал биринчи маселе. Экинчи маселе, кече Айбектин түлөөсү өттү. Бардык кыргыз бир туугандарыбызга, мусулман бир туугандарыбызга баарына Алла ыраазы болсун. Өтө сонун жакшы поддержка кылдыңар, өтө жакшы кайрымдуулук кылып атасыңар. Баарынан Алла ыраазы болсун. Ошол берген садакалар, акчалар 2 эселеп, 10 эселеп Алла Таала кайтарсын. Дайыма сиздерге дагы только жакшылык болсун. Жамандык ушунда кырсык. Жамандыктардан Аллахым өзү сактасын, тугандар. Анан тугандар, такси кызматы боюнча бизде Моз Хабар деген телеграм канал бар. Ал жерде бир жигитпи, кызбы жакшы жазыптыр, өтө жакшы бир тууганыбыз жазып кетиптир. Өзүңүздөр көрүп тургандай, неле такси кызматыны реклама кыласыңар дейт. Мен мисалы өзүм тааныган гана жигиттерди айтамын. Ушул жигиттер барат, ушул границага чыгат. Мисалы Нуралы өзү границага чейин алып барып, границага чейин өзү колдоп, коштоп, жетпеген документтерге жардам берип, алып барып келген жигиттер да булар. Ошондуктан биз ишеничтүү гана адамдарды чыгарабыз. Бул балдар ошол Проспект Мирада иштеген балдарды көп жылдан бери тааныйм буларды. Анан андыктан ошондой туура эмес, ары бери маалыматтар болсо, албетте жазыңыздар. Тугандар, мындай мен лично өзүмдөн бир ушундай садакам бар. Өткөндө өзүңөр белгилүү болгондой, мен кыздуу болгонмун. Ошол кызымдын чачыны таразыга салып, өлчөп, граммдап, ушундай бир сепочка алдым. Бул сепочканы мен өтө кыйналып аткан, Москвадагы кыйналып жүргөн, бала чакасыны бага албай аткан үй бүлөгө тапшырамын. Кудай буйрусачы. Андыктан WhatsApp номерди калтырам: 8925 245 89 79 деген. Ошол номерге эгерде ошондой чындыгында садакага зарыгып, кыйналып жүргөн үй бүлөлөр болсо Москвада, мен өзүм жеткирип бергенге даярмын. Ушул сепочканы сатып, ошол садака катары үй бүлөсүнө жардам болсун, бала чакасыга тамак алып, эгерде кыйналып атса, ошол хотя бы кичине болсо да жардам болсун деген максатта алдым. Бул эми сүннөт боюнча кызымдын чачынын садакасы да. Түшүнгөндөр түшүнөт. Андыктан тууган уруктар менен сүйлөшүп, ары бери тааныштар болгон болсо, ошондо кыйналган үй бүлөлөргө беремин. Алла ыраазычылык үчүн. Анан дагы бир айта кетейин, урматтуу туугандар, өтө жакшы колдоп атасыздар, өтө жакшы лайктарды өтө жакшы басып атасыздар, группаларга таркап атат, жакшы, өтө жакшы колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн дагы бир низкий поклон. Ушул видеону да бөлүшүп коюңуздар, балким кайсы бир адамга жардам болуп калар. Андыктан туугандар, дайыма жакшылыкта болуңуздар, аман болуңуздар, үй бүлөңүздөргө дайыма жакшылыктарды каалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар Моз Хабар эл кызматында.